Мамлекеттин кирешелери менен чыгымдары ар жыл сайын ар кандай көрсөткүчтү көрсөтүп келет. Мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл мамлекеттик бюджет бир топ жемиштүү десек болот. Финансы министрлиги 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы бюджеттин негизги жетишкендиктери тууралуу берген маалыматында 2005 жылдан 2010 жылга чейин 6 жылдын ичинде өсүш 66 миллиард 100 миллион сомду түзгөн. Орточо жылдык өсүш 11 миллиард сом болгон. Ошондой эле 2010 жылдан 17 жылга чейин 8 жылдын ичинде 133 миллиард 100 миллион сомго өскөн. Орточо жылдык өсүш 16 миллиард 600 миллион сом болгон. 2017 жылдан 2020 жылга чейин өсүш аз болуп 18 миллиардтан ашкан. Ал эми консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын олуттуу өсүшү 2021 жылдан башталып 65 миллиард 300 миллион сомго жеткен. 2022 жылы көрсөткүчтөр олуттуу суммаларга жетип 442 миллиард 800 миллион сомду түзгөн. Бир жылдын ичинде өсүш 129 миллиард 700 миллион сомду түздү. Берилген маалыматка таянсак, 2023 жылдын бюджети бекилип жатканда ресурстар 503 миллиард 400 миллион сом деп пландалса, үстүбүздөгү жылдын жарым жылдык жыйынтыгы боюнча ресурстар жылдын аягына чейин 557 миллиард 500 миллион сомго жетиши күтүлүүдө.